Умар ибн Хаттаб разияллаху анху bir жолу Сулайман ибн Аби Хасманы багымдат намазда таппай калды. Умар разияллаху анху базарга барды. Себеп дегенде тиги Сулайман ибн Аби Хасманын үйү мечит менен базардын ортосунда болчу. Өтүп баратса бир чекеде Умму Сулайман, ошо Сулайман ибн Хасманын апасы турган экен. Ага айтты: "Сулайманды мен багымдатта көрбөдүм го" деп. Анын апасы жооп берди: "Вот бул таң аткычакты тахажжуд намаз окуп, уйкусу келип уктап калып, багымдатка уктап калды" дегенде Умар разияллаху анху мындай деди: "Багымдат намазга келүү, жамаат менен намаз окуу түнү бою ибадат кылып чыккандан мага сүйкүмдүүрөөк, жакшыраак эле" деди. Ошон үчүн кээ бир адамдар тахажжудка туруп же болбосо кечки ибадатты аябай кылып багымдатка уктап калат да. Жок. Тахажжуд намазы сүннөт, нафил намаздар, а багымдат намаз дагы бул фажр тургандар, бул фарыз намаз. Ошон үчүн фарыз намаз биринчи болуп турат. Бул риваятты имам Малик алып келет. Эми намазга жамаат менен келем дедиңиз. Келсеңиз окупой тур да. Ошого канча сооп берилет дейт да. Абу Хурайра разияллаху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким ман тавадда фа ахсана вудуаху", чырайлуу тарат алса, "Сумма раха фа ваджада нас кад саллау, а'таху Аллаху мисла ажри ман саллаха ва хадараха, ла янқус залика мин уджурихим шай'a". Мечитке келсе, адамдар намаз окупойттур жамааттыкын. Алла Таала ага ошончо аракет кылып, жакшы тарат алып келгендигин кадырлап туруп, жамаат менен намаз окуган сообун берет экен буга. Жамаат менен окуган жоксуң. Жамаат менен намаз окуган ал 27 эсе көп сооп алат ал. Кеч келип калдыңыз эле намаз окуп бүтүп койгон. Ошон үчүн кээде рисковать этпей келе бериш керек. Окуп бүтүп койду мүмкүн деп отурбай, анча-мынча бисмилла деп баса бериш керек экен. Таап калсам, таап калдым, болбой калса, все равно соопту алдым депчи. Алхамдулилlah да, карачы, Алла канча райымдуу. Просто биздин ниетибизге, кичине аракетибизге жараша болбосо жамаат менен окуган жоксуз. Ошого да ушунча сооп бергенге даяр. Биз алганга даяр эмес. Айтып атат: "Ла янқу залика мин уджурихим шай'a". Алар ушу жамаат менен намаз окуп сооп таптı го, ошодон бир кыпындай дагы сообу кемибейт дейт, кемибейт. Алла. Даже бир намазда риваятта мындай дагы бар экен да. Келсең, кээ бир рекетине жетип калдың, кээ бир рекетине жетпедиң. Же болбосо совсем эле намаз окуп бүтүп коюшкан. Ошо экөөндө тең толук жамаат менен намаз окуган сообу берилет дейт.